Бүгүн Коопсуздук 2021 биргелешкен командалык штабтын жана мобилизациялык машыгуусунун биринчи этабы башталды. Ачылуу Аземине Кыргыз Республикасынын коргоо министри Талайбек Өмүралиев, Коопсуздук 2021 машыгуусунун жетекчиси Руслан Мукамбетов, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тиешелүү жетекчилер катышты. Рабочий орган был истребит, то есть у нас чрезвычайная ситуация, военное положение чрезвычайное положение бесстыдно, ушел рабочий орган налкарында, ушел чечимдер ишкашылар. Ошондуктан аскердик военное положение бесстыдно, ушул генеральный штабтын алдына, ушул чечек консулдуктун бардык, башка уюмдар структуралардын бардык Биринчи этаптын темасы аймактын мамлекеттик башкаруу органдары жана өзүн-өзү башкаруу органдары аскердик жана өзгөчө абал шарттарда өзүнчө аймактарда тапшырмаларды аткаруу даярдыкка келтирүү болуп саналат. Коргоо министри Талайбек Өмүралиевдин айтымында ар тараптуу коркунучтар жөнүндө машыгуу өтөт. Бир жыл ичинде коопсуздукту камсыздоо планына кирген 3 коопсуздук планы бар. Алар боевиктердин чет өлкөдөн кирип келиши, табигый кырсыктар жана террордук коркунучтар. Бул коркунучтар боюнча машыгууда даярдыктары көрсөтүлөт. Стимул мындай эме бергенге, аскерлерге жана ушул биздин коопсуздук органдарга берге тургандай бир машыгуу өткөрүп атабыз да. Бул машыгуунун максаты болсо өзүңүз билесиңер, мына ушу Кыргызстандын үстүндө кандай коркунучтар турат, ошол коркунучтардын чечиш үчүн биздин куралдуу күчтөрдүн жана жергиликтүү бийликтердин жана башка түзүмдөрдүн башын кошуп бир максатта ушул суроолорду чечкенге аракет кылып атабыз да. Анткени ушул даярдык болуш керек. Мына баягы сиз айткандай ушундай бир жаман бир опытыбыз бар. Ушу Баткен алкагында ошо террористтер кирип кеткен. Мына ошондуктан ушул Баткен өрөөнүн тандаганыбыз да ошол себептен болуп эсептелет да. Негизги тема республиканын айрым аймактарында аскердик абалды жана өзгөчө кырдаал киргизилген шарттарда аскердик органдардын, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштери жана аскердик түзүмдөрдүн практикалык мобилизациялоосу жана курчутулган кырдаалда күчүрмөн тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Облустагы күч түзүмдөрү биргеликте мыкты даярдыктар менен иш алып барууну колго алышкан. Баткен менен Лялек областынын райондорунун мобилизациялоодо кандай ситуацияда болобуз. Ошол менен биз азыр элге түшүндүрдүк. Анткени мындай машыгуунун убагында чрезвычайная ситуация болот, чрезвычайное положение киргизилет. Ошондо биздин тургундар кандай өзүн алып жүрүш керек. Бул биринчиден, экинчиден бул плановый машыгуу болгондуктан биргелешкен куралдуу күчтөр, башка службалардын баардыгы киришкенден кийин ошонун кандай четко иштешин биз талап кылып атабыз. Ал бунун баардыгы бүгүнкү күндө биздин жарандардын коопсуздугуна тиешелүү. Ошон үчүн биз ушундай ученияга активный катышып атканыбыз аябай жакшы болуп атат. 3 күндүк машыгууга 2000ге жакын адам катышып, 100ге жакын автомобилдер, брондолгон жана атайын техникалар, 20га чейин артиллериялык система, ошондой эле ондой авиациялык техника тартылган. Бул убакытта Баткен районуна жана Баткен шаарына 2021 жылдын 2 апрель күнү кечки саат 20:00дөн 3 апрель таңкы саат 6:00ге чейин коменданттык саат киргизилет. Учурда аймакка коюлуп жаткан блокпосттор жарандарды текшерүүгө албайт. Жарандардан эч кандай пропуск талап кылынбайт. Посттор алдын ала даярдык үчүн түзүлгөн шарт болуп, коменданттык саат жарандарга ыңгайсыздык жаратпайт. Арзу Галымбетова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.